Мына ошондой жагымдуу программа менен биз Көл таңы программасын улантмакчыбыз. Анан албетте бүгүн бизге мейман келген. Ким десеңиздер, баарыңыздар абдан жакшы көргөн, абдан күтүп жүргөн мырзабыз Имашев Салават мырза. Баарыңыздар жакшы билет болушуңуздар керек. Салават мырза, саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Кош келиптирсиз. Канчадан бери чакырыктарга жооп бербей келбей жаттыңыз эле. Айтсаңыз, мынакей канча жылдан бери ушу блогерлик тармакты тандап, эл аралап, элдин кызматында жүрөсүз. Мына ошондо эмнелерди байкадыңыз, көптөгөн сунуштарды жогорку жактарга жеткирип жатасыз дегендей. Бизге блогерликти биз реклама багытында иштеп жүрөбүз. Өзү эле кыймылсыз мүлк менен Каракол шаарында 20 жылга жакын болуп калды. Анан Facebook баракчасында биз өзүбүз саясий баягы көз караштарымды дагы Facebook баракчасынан айтып жүрчү элем. Анда саясатка аралашып жүргөн кездерде блогерликтер ошондон баштагам. Анан 20 жылда баягы кыймылсыз мүлк жарыя жарнама өзүбүздүн кичинекей офисибиз бар эле центрде. Ошол жака биз чаптап рекламаларды Буранада ошол бир жерге маалымат алыш үчүн бир жерге топтоп көндүргөн элек да, баягы арык чаап канча жылдан. Учур убакыт башка нерсени талап кылды, технология өнүктү дегендей, анан баягы элге маалыматты колдоруна жеткизип бериш керек болду. Азыр телефон бар эле, телефон менен жүрбөйбү. Анан Бая мурун базардан орун алыш керек болсо, бүгүнкү күндө телефондон орун алыш керек болуп атпайбы? Бизнес кылуунун ыкмасы өзгөрдү. Ооба. Анан Орунду телефондон алыш керек болуп атат да бүгүнкү күндөчү. Азыр любой жерде бизнес кылсаң болот. Бул виртуалдуу базарда орун алыш керек. Ооба. Мисалы үчүн мен анан Караколдо подписчиги көп ким бар деп карап отуруп, Каракол.com деген Аскат деген инибиз бар. Ооба. Ошонун кетишинде барып эле анан $15,000 88,000 подписчик сатып алдым. Элдин баары шок болуп, бул жиңди болду, дагы жиңди болду. Туура эмес нерсе, бүт баарындай туура эмес неме кылды. Мен өзүм килтейген базар сатып алгандай болуп атам да. Өзүмдүн түшүнүгүмдө. Ооба. Бүгүнкү күндө ошол нерсе керек экенин түшүнүп, анан ошол кадамга бардык да, өлчөп бычып, Аллах таалам ой салып. Анан өзүм базар сатып алгандай болуп сүйүнүп атам. Элдин баары дүң болушту. Жиңди болду деп атат. Ошентип биз баягы иштеп жүргөн жумушубузду эле башка инструментке өткөзүп кеттик, ошол болгону. Анан реклама үйлөрдү реклама кыла баштадык, биздин каналды элдер көрө баштады. Биринчи шок болду. Каракол.comдун подписчиктери сайрап эле мен чыга калдым да. Ооба. Каракол.com сонун видеолор чыгарып турчу да, Каракол жөнүндө, анан сайрап эле чыга калдым. Элдин баары шок болдук. Бир сери отписка болду. Бир 800 киши отписка болду. Дагы түшөт, мен дагы бир 88,000 болчу, бир 50,000ге чейин түшөт болуш керек деген өзүмдүн божомолум бар болчу. Бирок 88ге түштү дагы, анан кайра көтөрүлдү. Көтөрүлүп кете берди. Бүгүнкү күнү 181,000 болду катталуучубуз. Анан ошентип иштеп келатабыз. Андан тышкары дагы башка жарыя жарнамалар аз. Мисалы үчүн мурункудай газета окуган киши жок эмес, аз. Телевизор көргөн киши аз. Эми жалгыз элге кабар жеткизе турган инструмент Instagram болуп калды, телефон болуп калды. Анан баардык жактарга уже биз талап боло баштадык мындай. Өкмөттүк иш-чаралар болсо деле уже биз элге кабар жеткизүүгө уже бизди да чакыра баштадык. Биз өзүбүздүн инструменттерибиз баягы бизнесибизди да колдонуп атабыз. Кыскасы өзүмдүн ойлорумду да айта берем, ал жерде өзүмдүн базарымды өзүм билип атам. Өзүңүздүн ордуңузду өзүңүз билип атасыз. Ооба. Албетте жакшы. Мынакей акыркы кездерде ушу кафелерде үстөк пайыз кошуп атышпайбы, баягы кызматына жанагы. Кызматына 15% жөнүндө дагы мен дагы бир видео чыгаргам. Ооба. Бул кайдан чыккан, бул деп кафедегилердин баары мага чалып чыгышты, таарынып, эмне аны айтып атасың деп. Анан эмнеге алып атасыңар, ошону түшүндүрүп берип кое албайсыңарбы десем, бизге жанагы салфеткага, тияка, бияка расходторду жабабыз дегендей мындай дейт. Анан ал расходду жабыш үчүн анда тамактын баасын кымбаттап койсоңор туурараак болот. Чем азыр 15%ке алар деле официанттар да албайт экен. Мисалы үчүн 15%га ошол жанагы алар албайт экен. Биз техничканын зарплатын ошону менен чыгарабыз, жанагы майдора туалеттин бумага тиги мындай расходтун баарын ошону менен жабабыз дейт.
Мага ошо бирөөсү чалып айтты. Анда тамактын баасын кымбаттасаңар туурараак болот. А мындай 15% официанттардын кызматы демиш болуп тигин якты жапсаңар, мындай өзү адилетсиз болуп калат. Лучше тамакты кымбаттасаңар туурараак болот. Эч ким претензия кое албайт. Анда. Деп түшүндүргөм. Анан баягы 5-6 кафе чалды. Сабат эми бизде 3 күн барбы, жакшы эле келип тамак ичип атпайсың, жакшы эле кыз. Шундай болду. Анан негизи бул өзү туура эмес. Мисалы үчүн алар өзлөрүнүн тамагын сатып атат. Алар биз тамак ичке барып тамак ичкенибиз үчүн ушундай сервис уюштуруп атат да. Сервис создавать этип берип атат. Ошол сервис үчүн биз барып тамак ичип атабыз балким. Ал өзлөрүнүн проблемасы болуш керек. Ал биздики эмес. Анда коюп койсун, биз өзүбүз барып эле мындай тамактан өзүбүз алып ичели. Дегендей. Өзүбүзгө өзүбүз кызмат көрсөтөбүз. Өзүбүзгө өзүбүз кызмат көрсөтөбүз дегендей. Бул эми баягы саясий мааниси туура эмес болот да. Ошондой. Мына ошол блогерствону аркалап жүрүп, баягы жашоодогу көп нерселерди көрүп каласыз да. Сиздин жашооңузда мындай өтө бир жүрөгүңүздө уялып калган бир өзгөчө бир нерсе сакталып калдыбы? Уялып калган мындай көкүрөгүңүздө уялып калган бир сезим барбы? Ошо жанагы именно ошо кафелер, ресторандарды реклама кыласың. Баягы мага бир кафелерди реклама кылганда бир 4-5 киши аябай претензия койду. Сен мактаганыңан барганбыз. Анан сен айткандай болбой чыкты деп. Анан мен дагы ушул жерде менин жоопкерчилигим кандай болот? Мен кызматым кылып атам, баягы мен эл жалдаган эксперт эмесмин, дегустатор эмесмин, буга баргыла, буга барбагыла дегендей мен атайын кызмат эмесмин. Мен жарыя жарнама багытында иштегендиктен биз жакшы дегенге айла жок эмес, жакшы дешибиз керек да. Жаман тамак болбойт. Балким ар кимдин табити ар кандай. Мага жакпаган нерсе башкага бирөөнө жакпай калышы мүмкүн. Анан чакырабыз, барганда баягы мага ишенгендиктен барып алып, баягы оюндагыдай болбой чыкса, бул жерде менин жоопкерчилигим. Эми мыйзам багытында эмес, Кудай алдында жоопкерчилигим кандай болот деген немеде мен видео чыгардым. Мен жарыя кылып атам, элдерди чакырып атам, анан эл күткөндөй болбой чыкса, ушул жерде менин жоопкерчилигим кандай болот деген мындай жоопкерчиликтүү бир кыжалаттар болот. Сага акча эле керек турбайбы? Баягы кызмат акы төлөөдөн башка тышкары кайрымдуулук кылып дагы кээ бир учурларда бекер чыгарганга туура келеби? Биз бекер чыгарганга туура келбейт эмес, биз бекер чыгарабыз. Баардыгы кээ бир учурларда баягы жарнамаларга акы аласыз. Ооба. Анан бирок кээ бир учурларда мисалы үчүн бирөө ооруп калса, дагы бир социалдык тармактарды биз аларды бекер чыгарасыз. Биз мисалы үчүн жоголгон буюмдарды, жоголгон нерселерди, мындай кыжалат иштерди бекер чыгарабыз. Мисалы үчүн ооруларды, жанагы акча муктаждыктарды, аларды биз бекер чыгарабыз. Эч кандай акча албайбыз. Милдеттүү түрдө бекер чыгарабыз. Биз дагы ошол бир жакшы ишке кичинекей себепкер болуп калалы деп, ошо инструментибиз менен болсо да кичине жардам берип, кичине соопка ээп болуп калалы деген немеде. Бирок ошол кезде дагы бир кыжалат иштер болот экен, мындай жанагы ортодон бир түптөн бир майга күйгөн баланы чыгара коем деп, тил угуп, ошол тараптан соопчулук кылам деп чыгара коюп, туугандары өлүңдү көрөйүн, блогер, чала блогер, сага окшогонду сотко бериш керек деп аябай божала болуп, мен жакшы иш кылып атам деп мындай кудуңдап бир неме болуп аткан моментте ошол тараптан эле рахмат айткандын ордуна кайра өлүңдү көрөйүн, ушундай аябай абийиримди кетирип сөккөндө аябай ыза болдум. Мен аларды дагы мени сөккөнгө бир себептер болгон экен, мен аны айтпай коеюн. Ушундай себептер болуптур. Мына акыркы убактарда сиз өзүңүз ошо кыймылсыз мүлк абдан жогорулап кеткенин байкап атсаңыз керек. Ооба. Мен биринчи байкайм да. Ооба. Сара эсеп салып жүрөсүз да. Буга эмне себеп болуп атат? Анан келечектеги баягы прогноз деп коебуз го. Кандай болуп атат? Дагы да көтөрүлөбү, дегендей. Кыймылсыз мүлк кымбатташында бир 2-3 фактор бар. Мисалы үчүн эң биринчи кымбатташында банктарда канча жылдан бери баягы ипотека менен алабыз деп очередке туруп койгон элдер банк финансирование башталганда үй таап келди деп баарын жиберди. Анан очередибиз келип турганда алып алалы деген немеде биз расчеттобойбуз да, көздү жумабыз мындай моментте. Шанс келип турганда деп туруп эле экономикалык мындай расчет кылбай туруп эле $4,000–5,000 кымбатына карабай элдер үй издей баштады, бири-бирин тебере издей баштады. Анан базардын жаратылышы, спрос болгон
Ondan баштап ал баа көтөрүлө берет. Бул элдин ак чөнтөгүндө акча болуп кымбаттаган жок, банк финансирование кылгандыктан кымбаттап кетти. Экинчи фактор ошол ажиотаждан кийин кайра ажиотаж болот. Банктын реалдуу клиенттер ажиотажга түштү. Ошону түшүнгөн элдер кайра экинчи ажиотаж, экинчи толкуну башталат. Ал уже көбүк. Ал деле көбүк, анан талкын алды да кетти. Үчүнчүдөн реалдуулугу ооба үй могул жерден могул жерге кымбаттады, эл могул жерде жүрөт. Могул жерде көбүк бар. Анан чындыгында кымбаттай турган ооба бул жерден бул жерге кымбаттады, ал Караколдун өнүгүүсү, туристтик атмосфера. Анан мага көп чалышат ар кайсы областтардан Караколго келип жашайбыз деп. Бияк баягы 4 мезгил туристтик жашаганга эң ыңгайлуу, аба таза, кышкысын жылуу, жайкысын салкын болуп Караколду сүйгөндөр көп. Жаштардын шаары да бул жак. Кыргызстандан болгон, мен катардагы бизге окшогондор эмес, кыйындардын баардыгы биз ушул жакка келип жашайбыз. Үй бүлөмдү бала ушул жакка эметебиз. Үй тапер. Үй тапер, жер тапер. Ошон эсебинен кымбаттап кетти. Анан биз коомдун бир 80% жетилемебиз да. Башы каяка барса ошол жака барабыз. Кыйындардын баары Караколдон үй алып атат, кээ бирөө түшүнбөй эле элдин баары алып атат деп эле алып атат. Жөнүнө дүрбөй атат. Ошол моменттер дагы бар. Мына жакында эле өлкө башчыбыз баягы жарандарыбызды кыймылсыз мүлк менен камсыздоо багытында атайын ипотекалык үйлөр менен камсыз кылып 400 үй бүлө гиктин үй менен камсыз болбодубу? Мына ошол убакыттан кийин айрымдардын баягы эл арасында жүргөн сөздөр да көп кабаттуу үйлөрдүн баасы төмөндөдү депчи. Сиздин баамыңызда кандай болуп атат? Жок, төмөндөдү дегенде кандай? Мисалы үчүн айтып атпайбы, могул жерде болчу, үй могул жерге кымбаттады, эл могул жерде жүрөт деп. Болгону түшкөн жок. Элдин тиги асмандык самап аткан момент могул жерде көбүктөр жарылып келет. Могул жерде көбүк. Мисалы үчүн бирөө мисалы үчүн $25,000 квартира $35,000 болду да. Анан үй сатып атсаң, мисалы үчүн үй менен түшүнүгү жок тараптын баары сага сени дүрбөт сурат. Үй укмуш кымбаттап атпы, сен мынчага сат деп үй менен түшүнүгү да өлчөп биши албагандар. Мындай дүрбөт салат дагы. Анан мисалы үчүн $25,000 үй квартира 35ке чыкса, эл 55 сура деп туруп анан бул жерге турат сурат. Бир момент ашып кетсе $60,000 боло турган үйдү барып тартып эметсем $300,000 сурап атат. Анан тартып чыгарып мен мал ээси машаягым өзү билет да деп келип анан жанымдагы бала $300,000 сурап атабы деп шок болуп анан мазактап чалып атат. Эже мага бир $200,000 бербейсизби? Мен наличка санап берейин десе, жок, мен 250ден түшпөйм деп атат. Туй атайм, значит, бул эже 250ге бербей атса, значит, бул сонун бага бербейсиз турбайбы? Өзүн баягы мен реалдуу баасын баягы баалап туруп профессионал катары болжол менен баягы өзүн баягы ориентир алып алышын, туура баасын көргөзүп коеюн деген бакытты бересиз деп бир чалып айтып коеюн деп атам да, баягы жакшылык кылайын деп. Бирок ишим деле жок эле. Эже азыр жанымдагы балам чынын айтканда мазактап чалып атат. Анан силердин үйүңөр момча эле турат базар баасы. Мал ээси машаяк канча сурасаңар өзүңөр билесиңер, бирок мал сиздики болсо дагы үйдөн баалап чыга албайсыз, базарга барып албайсыз. Базар билет бааны. Ошол сыяктуу биз иштеп аткан киши катары, тажрыйбабыз бар киши катары болжолду бааңыз моундай болот. Сиз сонун баа берсе да берип коет экенсиз, жаңылып калбаңыз деген немеде кеңеш берип туруп чалсам, ай бала, мен сен өзүң кызматын кылдың, эмне ишиң бар деди. Бирок чынында ишим жок болчу. Бая багыт кеңеш берип коеюн дедиңиз да. Ооба. Бая сурабаса кеңештин деле кереги жок болчу, бирок мен баягы жакшылык кылып коеюн деген ойдо. Ооба да, биз дайыма баягы сиздин ошол жагыңызды байкап баамдап жүрөбүз. Ар дайым баягы элдин кызматында, эл үчүн кызмат кылып, эл үчүн күйүп-бышып, элдин таламын талашып, бүт жерде өзүңүздүн көкүрөгүңүздү тосуп жүргөн мырзалардан экениңизди жакшы билебиз да. Айтсаңыз, мынакей баягы бүгүнкү күндө жогоруда сиз айтып өткөндөй жарандарыбыздын көпчүлүгү ээрчиме болуп атпайбы? Анан ошо блогерликти аркалап жүргөнүңүздө баягындай кызмат көрсөтөсүзбү же дагы бир
эмгектерди жаратуунун үстүндө жарыялап чыгарганда астына жазылган комментарийлер боюнча токтоло өтсөңүз. Алгач башында бирөө жакшы, бир экөө жакшы жазса, жакшылар кетет, бирөө жамандап жазса, жамандап кетишет. Комментарий муну анализдеп көрдүм, биз мындай могу ичибиз аябай чирик болот баарыбыздыкы элечи. Негизи чынын айтканда биз жакшы кийишин эле кебетесин кийип жүрөбүз. Ата ичибиз чирик эле негизи. Баягы буттосуулар, көрө албастык, ич тардык, жүрөктө ооруларыбыз көп да. Баарыбызда эле бар. Болгону өлчөмдөрүбүз ар башка болушу мүмкүн. Баарыбызда бар нерсе ал нерсе. Анан аябай комментарий жазганда аябай бозала болосуң. Баягы билесиң, эл деген эл. Чычалайсың, эл деген эл жазат да. Деген эмеде аябай башында аябай мындай эме болуп жүрдүм. Иттей жаман чучууга чейин мындай кайнатып кетти да. Ооба. Кээ бир комментарийлер. Анан бара чыдаганга аракет кыласың, бирок ар бир комментарийге көзөмөлдөп турбасаң өзүңдүн жеке жашооңдогу нерселерди баягы жараны сыйрып эметип баягы тааныштарым эле тегеректеги. Ушундай нерселерди дагы жаза башташат, абийиримди ачкысы келишет. Ушундай бир комментарийлер аябай. Анан бир нерсе реклама кылсаң кымбат эле кымбат деп берет. Анын баасын өлчөп табыча элек, мисалы үчүн Суусар тебетей, образды айтып берем, Суусар тебетей 40 000 сом. Топу 150 сом. Мисалы үчүн 150 сом алам деп барган кишиге Суусар тебетей кымбат да. Мен үчүн кымбат деш керек. Аны жарым басына берсе деп албайт. Жөн эле кымбат. Негативдер ушундай. Алса да, албаса да кымбат. Тиешеси жок нерсе. Тиешеси жок. Анан тиешеси жок нерселер жазып, ушундай аябай мындай ыза кылат. Чын эле. Аябай блогерликтин эмеси аябай мындай жүрөктү үйткөн кесипке айланып баратабы. Бир жагынан эң жеңил акча, чынын айтканда. Жөн эле бир инструмент, мисалы үчүн азыр областной телевидение мындай кийил деген, эмне деген мекеме, эмне деген инструмент, эмне деген кызматчылар, эмне деген ошол кызматты биз телефон менен аткарып коюп атпайбызбы? Туурабы? Мисалы үчүн балким силердин телевидениеге караганда биздин баракчаны көп көрүшү мүмкүн. Болушу да. Балким. Мурунку МТV, антенти өзүнүн аудиториясы болот. Ооба, жок, мен просто силерди чалабай турдум мен. Образда. Силерди айткан жок, образда, мисалы үчүн газета. Бул чындык. Моюнга алыш керек. МТV, антенти дегендер бар эмес беле, мисалы үчүн, Аны эч ким көрбөйт, азыр бүт телефонго өтүп кетти. Бүгүн заман башка. Чындыгында. Чындыгында заман башка. Азыр башка инструменттер, азыр бизнес кылам десе дагы, илим алам десе дагы, кыскасы азыр бүгүнкү инструменттер башка. Анын баары тең чөнтөк телефондо болот атпайбы? Баардык нерсе чөнтөгүбүздө болот. Керектүү кишибиз да чөнтөгүбүздө. Бизнес кылам десе, бизнес бүт телефондо турат. Азыр баягы курстарды ачкым келип кетет да бирчи. Мындай багыт берип, мындай эметкем кетет да, кичинекей кыска тажрыйбамда бир үйрөнгөн нерселерим бар да, мен дагы чалындым, жыгылдым, анга түштүм, дөңгө чыктым дегенде кичинекей тажрыйбам менен бир бөлүшкүм келип, бир курстарды ачкым келип кетет да, анан мындай мен сынга сынатчумун бат эле. Кайсарыңа дегендей. Дегендей немелер болуп кетеби деп эле, мындай. Бирок ошо сындын негизинде адам баласы оңолот да. Ошол нерсеге сиз туруштук бердиңиз. Ооба. Ошол нерседен сынып туруп, кайрадан жанданып чыктыңыз да. Бул өтө баягы күчтүү адамдар гана бул нерседен чыга алат да. Демек сиз күчтүү адам деген нерсени айтсак болот да. Күчтүүлүк билбейм, күчтүүлүктү. Күчтүү болгон үчүн ошончо нерсени жеңип чыгып атасыз да. Жок, күчтүү болгондуктан эмес, мага акча түшүп аткандыктан чыдап атам да. Айласыздан чыдайсыз. Айла жок чыдайм, каяктан күчтүүлүк. Акча түшүп атса, пайда түшүп атса чыдайсың да. Сыр болбосо канча акча жок, айтпай эле коелу. Сыр боюнча калсын. Сыр боюнча калсын. Мисалы үчүн мен бир классташым монтуп коелу, биз жүйдөп какап монтуп атсак, сен монтуп коелу, акча таба бересиң дейт. Оозунун жели менен. Монтуп, ушунун адабы дейт. Жакын классташ болом. Анан айтып атам, ай, сен деле анда кыйналбай телефон алып, сеникиде телефон турат, сенде деле ооз турат, сен деле кыйналбай эле бизнес кылбайсың. Менде подписчик жок да дейт. Анан мен могу подписчикти 15 000 долларга сатып албадымбы? Мага да кеңеш берип койчу, таап берчи деп атса. Анан сен алат белең 15 000 долларга десем, мен келеше өлөм дейт. Мен келеше алып сатып алып иштеп атпаймынбы? Деген сыяктуу. Анан бул жерде чоң риск болгонсуз да. Бул жерде курманчылык бар, мээнет бар. То есть бүгүн эле телефонду алып эле чыга калса ишип кеткен жок да. Биз канча жыл арык чапканбыз да. Ушул
жерге. Мисалы үчүн реклама багытында биз биринчи ачканда жанымда Улан деген иним бар эле. Чогуу ачып, чогуу иштеп жүрөбүз. Анан 1,5 жыл, 2 жылда бир тыйын таппай отурганбыз. Бизди ошол кыймылсыз мүлк менен иштегенди таанытыш үчүн элге бир тыйын таппай отурганбыз. Мисалы үчүн бул кыймылсыз мүлк менен баары эле иштегиси келет. Бирок баягы күндө акча түшпөйт. Түшсө, доп этип түшүп калчу эле. Анан айдан айга адам ач болуп кетет да. Анан чыдабай, сабыр чыдабай, анан башка жумуштарга секирип кетчү. Болбосо укмуш табат деп түшүнүшөт. Ал бир мезгилде гана болуш керек. Учур менен ал нерсе дагы жанагы балык кармагандай эле. Мени ыргытсаң эле чыга бербейт. Анан балык кармаган тамагың жеп кетет. Жайында, күзүндө сиздердин иштер дагы. Сезон жок үйдө. Сезон жок. Именно кыймылсыз мүлктө сезон болбойт. Ал 1 жылда топтоп ала турган мүлк эмес да. Түшүнүктүү. Салават мырза, айтсаңыз, сиздин ошо башкача оратордук искусствого тапан сүйлөгөнүңүз бул бала чактан бери бир көп китеп окугансызбы? Же кимдир бирөө сиздин устатыңыз болгонбу? Кимдер түрткү болгон ушул себепке? Мени аябай китеп окуган киши деп ойлошот. Ишенесиңби, мен бир жука китеп окуп көргөн эмесмин. Билип алалы деп атпайбызбы? Мен бир жука китеп окуп көргөн эмесмин. Китеп окуган, китеп окуй албайм, точно окуй албайм деген кандай? Көзүм окуйт, мээм окуйт. Мен просто фикирлейт экем көп нерсени. Анализдейт экем, баягы бир нерсенин, маселенин чечимин өзүм фикирлеп жүрүп таап алам да. Сиз кулак менен угасыз. Кулак менен угам, анан фикирлейм. Ар нерсенин акыйкатын издей берем. Акыйкатын издеп кичинекей анан баягы ген деп коет го. Менин атам Имашев Жолдош деген киши болгон. Ал деле айда бирок дүйнөнүн лидерлерине кат жазып жүргөн, газета, журналдарга статья жазып жүргөн ушундай мындай киши болчу. Сталиндин баласына чейин, даже Каримовго чейин кат жазып, Каримовдон делегация келген үйгө. Айылга. Демек, бул баягы кыргыздын бир касиети, кан менен берилип калган бир нерсе бар го онда сизде. Бул жүрөктө гам деп коет го, элге болгон, коомчулукка болгон жүрөктө гам бир эле сыфат. Ушул нерсенин баарын сүйрөп жүрөт. Жүрөктө гам болбосо, сен бирөө эл менен ишиң жок болсо, анын баары эле иштебейт болчу да. Менин атамда деле ошондой гам болгон, эл үчүн күйүп пышып бир нерселерди жазып, элдин көйгөйүн, анан гам деген ошол да, гам көрүү. Мисалы үчүн ошол гам, жүрөктө гам, ошол илимдин баарын, ошол нерсенин баарын издентип аткан, ошол нерсенин баягы сүйрөп жүргөн, ошол бир жүрөктөгү гам деп түшүнөм. Мисалы үчүн чубак ажыке, мисалы үчүн, чубак ажыкенин өзгөчөлүгүн да мен анализдеп көрдүм. Балким чубак ажыдан да илимдүүлөр бар. Көмүскөдө эл тааныбайт. Бирок чубак ажынын өзгөчөлүгү жүрөгүндө гамы болгон. Баягы переживать этип, урушуп, бир тууган урушкандай урушуп, элдин жүрөгүнө кирип алган. Бир тууган, баарына бир тууган болуп алган. Эмоциялык сезим. Эмоция, чын жүрөктөн баягы гам көрүп атат да биз үчүн. Баягы переживать этип, мынтпегиле, тигинтпе, тияка барбагыла, мындай жол биякта турат деп какшанып. Мындай биз илимдүү десе, биз деген Google'дагыдай эле любой суроого жооп берген кишини мындай илимдүү деп түшүнөбүз да. Илим ошол переживать этип, жанагы чубак ажыкенин ошол нерсесине аябай баа берип, аябай өлгөндө аябай неме болуп кайгырдык да. Айтсаңыз, сиз баягы жогорку окуу жайды бүттүңүз беле же бүт эле бүткөн жоксузбу? Жогорку окуу жайды бүткөнгө эметкенге деле биринчи 92-жылы мектеп биз как раз союз тарап аткан моментте мектепти бүтүп калдык. Тапшырып көргөн бияка университетке. Экинчи жыл тапшырып турдум. Тапшырып көрүп, анан өтпөй калдым. Анан ошол ойдон эле көчөдө жүрдүм. Бизнес кылып. Муктаждык деле болгон жок. Ошол кезде билимдүүлөр деле жыргап атабы, андан көрө мына акча табашпайдыбы. Билимдүүлөрдүн баары ошол кезде көчөгө чыгып калган. Университетте мугалимдер, врачтардын баары көчөдө эптеп бир нерсе курсак койгуш керек, выживание болгон моментте ошондой түшүнүк келген. Самгон акча тапсаң болду да деген бир түшүнүк келген. Акча табуунун жолун издегенсиз. Анан ошол кезде акча табуунун
немеси аябай оңой болгон экен. Конкурент жок болгон экен. Бизде ошол кезде бала жаш балабыз жашоо ушундай эле болот деген түшүнүктө мындай эртеңкинин гамын көрбөктүрбүз. Бай 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей бара-бара бардык нерсе түзөлүп, оңолуп. Ооба, анан көч түзөлөт дегендей эле болуп келатпайбы? Анан окууга тапшыргандан кийин анан баягы жанагы жүрөктөгү гам деп атпаймынбы? Ошол мен өзүм аягында чач дегизип иштин баарын кылып көрүп, тажап, чалынып, жыгылып антиминтип анан ушу Аллахтан бир сыфат эмени өнөрдү бекер бербесе керек деп анан чач дегизип баштадым. Чачтара чачты. 70 өнөр аздык кылат дедиңиз. Ооба. Анан чач дегизип ошол өнөр менен иштеп баштадым. Анда да Караколдо номер 1 чачтарыс болгон. Ооба. Анан жанагы жүрөктөгү гам тынч отургузбай анан саясатка аралаштырды. Саясат аралашып, тияка күрөшүп, акыйкатты издеп, тигинтип, минтип жүрүп 2010 жылды революция кылгандардын катарындагы адаммын. Элдер ошол кезде жана билим деп атпайсыңбы? Губернатор кылабыз деп, мен алдандайдан келдик адам эмесмин, мен китеп баягы дипломум жок, окуган эмесмин мен деп. Андан кийин дагы Аллага шүгүр ошол жүрөктөгү гамды эл баалап, революция болобу, пандемия болобу, Баткендеги акыбал болобу, Кыргызстанда кандай акыбал болсо ошол Караколдо кура албайбыз да, тынч отурбайбыз. Анан ошол моменттерде эл амир кылып шайлап, неме кылып турат, мындан ашык бийлик жок. Эл эң негизгиси эл баалап, эл сыйлаш керек. Анан ушундай элдин ишеничине ээ болгондо баягы жогорку кеңешке аттанбайсыңбы, билим албайсыңбы, анан урушат кээ бирөө. Эмне билим алып кызмат кылбайсың элге деп урушканда уялып тапшырдым окууга. Тапшырдым окууга, бирок жүрөгүм эметпей атат да. Тартпай койду. Тартпай койду. Анан чын жүрөктөн баягы эме болсо бүтүрүп жанталашмакмын да. Мындай аякка эме кылбай койдум өзүм негедир. Анан бир 4-5 киши бар, аябай урушат мени. Сен эмнеге билим алып кызмат кылбай койдуң? Азыр да болсо кеч эмнеге сага ишенип отурсак сен ушинтип артка качасың дегендей эмне деп 4-5 урушкан кишилер бар азыркыга чейин. Артыңыздан түрткү болуп турушат. Сен иштешиң, окушуң керек болчу, сен кызмат кылышың керек болчу деп анан окуганда жокпу. Ушун 2020 жылда дагы революция болду. Анда дагы областтык координациялык кеңешке төрага кылып, кыскасы ошол акыбалдарда эл ишенип эметет, анан элдин ишеничин аткарганга аракет кылып, адилеттүү караганга аракет кылып, свой чужой дебей, баягы ошол убактылуу бийлик да. Ошол акыбалдарды жөнгө салып тура мен өзүмдүн жумуш менен кетип калам. Анан ушундай сеникиндей ушундай эл ишенген, ушундай эмен болгондо мен жогорку кеңешке коймокмун деп суктангандар көп да. Мындай үчүн кимге эмне дегендей. Анан Аллага шүгүр азыр ошол гам кыйнап эле күнү түнү ойлондуруп немете берсе эле азыр алхамдулилля ошол биз ойлогондой саясаттын жолуна түшүп санаам тынч. Чындыгында эле азыр ушул нерсени биз революцияга эмнеге катыштык, ушундай өнүгүү болсун деп катышат элек. Ушул бийлик кыла албай атат, эми ушундай жакшы иштерди кыла турган бийлик келсе деп катышат элек да. Баягы анан ушул нерсе баягы оюңдагы нерселер четинен болуп атса рахат аласың да. Анан чын жүрөктөн бир нерселерди баягы өнүгүүлөрдү көргөзүң келет да. Анан укмуш пахтакор болуп бартасың. Пахтакор болуп бартам ушинтип. Түшүнүктүү. Бул сөзүңүздөн кийин сизди баягы тубаса билимдүү, тубаса патриот инсан катары таанысак болот деген жыйынтыкка келмекчибиз да. Рахмат. Абдан жакшы, Салават мырза, атайын таң эртеңден туруп, убактыңызды бөлүп, биздин Ысык Көл областындагы көрөрмандарыбыз менен маек куруп келгениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы ишиңиздерге дагы ийгиликтер болсун, дагы да бир жаратмандыктар менен алектенип жүрө бериңиз. Чоң рахмат. Кымбаттуу замандаштар, ошентип жагымдуу бир музыкалык чыгармадан кийин Көл таңы программасы